элдин баары жакшы үйлөр центрде деп ойлошчу. $100,000 тияка, $100,000 оборотко салдык да. Жакшы компаниялар дагы ушул тоону ыктап эле үйлөрдү салганга аракет жасап атышат да. 120 миңге ремонту жок алсак, $20,000 вложение кылсак, нар жакта $45,000 биз пайда иштеп алышыбыз мүмкүн. Үйдү тандоодо өтө кылдаттык керек. Мисалы, ремонт кылып, анан техпаспорт берилгенге чейин сатып жибере турган болсок, бул жерден салык алынбайт. Кыймылсыз мүлктөрдүн баасы өсө берет да. Сенин акчаң баягы жерде туруп кала берет да. Бир бөлмөлүү батир менен башташ үчүн $55-60 миң каражат керек. Ошонун баарын эсептеп келсеңиз, сиздин $1000 мусорда жатат да. Ал усталар башкаларга 6 миңге ошол эле жумушту кылбай коюшу мүмкүн, бизге кылат. Себеби эмнеде дебейсизби? Мирайым кыргыз тилдүү флиппер кесибин өздөштүрүп кеткен айымдардын мындай көч башында болуп жатасыз. Бул жаңы кесипти сиз кантип өздөштүрүп кеттиңиз? Анткени өзүңүз кыргыз телевидениясында иштеген журналист болсоңуз, анан журналисттин башка кесипти өздөштүрүшү мындай жеңил болот бекен же оор болдубу? Негизи биз буга чейинки кылып жүргөн бизнесибиз өзүбүздүн журналисттик кесипке жакын кесип болчу да, бизнес болчу да. Башкача айтканда, тойдун баардык кызматтарын көрсөткөн студия иштетчүбүз да, жолдошум экөөбүз. Анан ошол эле учурда телевиденияда деле иштей берем, берки студияны деле иштете берем. Жолдошум болсо жогорку кеңеште пресс-службада иштейт. Анан ал деле биздин студияны кошумча иштетебиз да. Бардыгына жетишесиз. Бардыгына жетишип, анан телефон менен эле заказдарды алып, телевиденияда иштеп жүрүп эле заказдарды алып, операторлорубузга берип, кечкисин жолдошум өзү монтаждап, ошентип анан тойдун башкача айтканда видеосун, фотосун, тамада, ырчы, бичи, анан залдын оформлениясын жада калса, мындай жылкыларды баккандар менен да келишим түзүп алганбыз да. Алар тойго жылкыларды беришчү. Биз болсо той бүткөндөн кийин ошол жылкыларды согумду беришет. Биз той бүткөндөн кийин согумдун акчасын кайтарып беребиз. Өзүбүздүн ортодогу пайдабызды алып калабыз. Анан касапчыларды иштетип, касапчылардын дагы акчасынан өзүбүздүн пайдабызды алып калып, алардын кызматын берип, ошентип тойдун бүт кызматтарын кошо иштетчүбүз да, журналисттик кесибиз менен кошо элечи. Анан ошол журналисттик кесибибизге баягы видео тармагы, анан ошол эле учурда мисалы документалдык тасмаларды тартчубуз да. Анан биздин кесибибизге жакын да, юбилей болгон адамдарга документалдык тасмаларды тартабыз. Анан ошол кесибибизге жакын бизнести кылып жүрдүк да. Анан кийин ушул 2020-жылга чейин кылдык да ошол бизнестичи. Анан кийин карантин учурунда тойлор токтоп калды, кыйынчылык болуп калды. Анан ошол учурда башка жумуш кылышыбыз керек экен деп жыйынтык өзүм мээңде башка бизнеске өтүш керек экен деген ой жүрчү да. Анан ошол учурда биз бир конокко барып калдык, жолдошум экөөбүзчү. Анан конокко барып калып, анан биз курактуу адамдар менен бир дасторкондо отуруп калдык. Аябай иш билген, ушундай чөйрө экен да, бизнес кылган. Анан журналисттер өзү любопытный болобуз го. Анан жолдошум андай учурда мындай өзүнө тиешеси жок нерсеге көп кошулбаган сапаты бар да, үстүртөн карапчы. Анан бир көргөн адам менен эле аябай сүйлөшүп кетпейт да. Менде болсо баягы журналисттик кесибим аябай бардыгы менен тил табышып кетесиз, любопытныймын. Анан кийин ошентип сурап отурсак, ошол биз менен бир дасторкондо отурган адамдардын эки дос экен да. Анан эки дос эмне жумуш кыласыңар деп сурасак, алар ортодон бир квартира алышат экен, баягы вторичка деп коет, эски үйлөрдөн баягы чарчап калган, эскирип калган, ремонттор чарчап калган квартиралардан алышып, экөө ортодон бир квартираны ремонттоп, анан кайра сатууга чыгарып, анан пайдасын тең бөлүшүп алат экен. Анан ошондо мындан 4-5 жыл мурун да, 5-6 жыл мурун да, анан ошол убакта силер канча акча табасыңар десем, экөөбүздүн пайдабыз $5,000 болот деди да. Анан ошол пайдабызды экиге бөлүп алабыз, анан кайра баягы квартиранын өзүнүн акчасын кайра оборотко салып, кайра ошентип эски квартира алып, кайра ремонттоп сатып иштейбиз деди. Анан ошол сөз эле менин жүрөгүмдө аябай мындай жашап калды да. Ошондон баштап ошол идея менен ооруп баштадым да. Демек, булар экөөсү биригип $5,000 иштесе, биз өзүбүз эле жолдошум экөөбүз мындан 4-5 эсе, 3-4 эсе
жогору акча тапканга мүмкүнчүлүгүбүз бар экен, каражатыбыз бар экен, анда эмне биз ушул бизнеске өтүп кеткенге аракет кылбайбыз депчи. Анан кийин келип жолдошума айттым, ушул идея мага аябай жагып атат, биз деле кылып көрбөйлүбү, могул жумуштардын баарын жаап таштабайлыбы депчи. Анан ошентсем жолдошум мындай бат чечим чыгарбаган адам да, ойлонуп көрөйүн депчи, анан аябай ката кетирип албайлы дегендей мындай тез эле жооп берип койбойт да. Аябай анализ жасап чыкты да. Аябай анализ жасайт. Анан мен болсо болбойлу аны күнүгө уговаривать этем. Давай анда биздин Ахунбаева Бахада 3 этаж үйүбүз бар эле. Ошол кезде ал бир $250,000 турган үй болчу да. Ушуну саталы дагы ошондо бир квартира менен эмес, 3-4 квартира менен иштейли деп жолдошумду көндүрүп баштадым да. Анан жолдошумду көндүргөнгө эле 1 жыл кетти убакытчы. Бирок ошол 1 жылда мен ушул тармакты аябай изилдей бердим да. Рекламаларды көрүп, кандай үйлөр бар экен, продажада кандай экен, ремонту жоктор канчадан сатылып атыптыр, ремонту барлар канчадан сатылып атыптыр деп эле күнү түнү эле ушул идея менен жашап калдым да. Анан берки той бизнести токтоткум келди. Мен мындай чечкиндүүлүү кадамдар жасап жиберем да. Сразу эле биринчи эле кадамымды мурунку бизнесимде кылып жүргөн номеримди өчүрүп таштагандан баштадым да. Мени алагды кылбасын, ачка калсам дагы башка ой алагды кылбасын депчи. Анан ал номеримди өчүрүп таштадым, эч ким мени беспокоить этпей калды да. Анан жолдошум бир аз биринчи айтканда эркектер көнбөйт го, анан экинчисинде кичине ойлонуп, анан ал деле анализдеп көрдү окшойт, макул деди. Ошентип анан биз ал үйүбүздү баягы рыноктогу баадан бир тойло арзан сатып салдык да. Баягы сатабыз деп отура берсең чоң үйлөр сатылышы Убакыт өтүп кетти, 250,000 күтүп отура берсек, $50,000 кымбат сатам деп балким 2 жыл, 3 жыл сатышыбыз мүмкүн эле. Анан чыгып калган эле кардарга Facebookка эле чыгардым. Ушундай үй сатылат, тез арада арзаныраак берем, бир ишти башташ керек болуп атат десем эле, аябай тилектеш адамдар көп экен да магачы. Анан Facebookта да мындай маданияттуу адамдар, сонун адамдар отурат го. Кээде туура эмес сүйлөсөң деле колдоп жиберген, ошондой менин колдоочуларым бат эле бөлүшүп жиберди, аябай көп бөлүшүп кетти. Анан Facebook аркылуу бир агентствонун кызы көрүп калыптыр да. Ошол биринчи эле клиентин алып келип, анан ошол аркылуу сатылып калды. Бат эле арзан баада бердик, бирок баягы баштайбыз деген ишибизге баштап кеттик да. Анан биринчи баштаганда эле биз бул тармакта эми тажрыйбабыз жок, эч ким үйрөткөн жок. Анан кийин катачылыктар менен баштап алыптырбыз да, ойлоп көрсөмчү. Бирок ошол учурдагы менин түшүнүгүм боюнча чоң эле ийгилик жараткандай сезилет. Бүгүнкү күндөгү түшүнүгүм боюнча чоң каталарды кетиргендей сезем да. Биз эконом класстагы квартиралар менен баштадык. Жалдан 3 бөлмөлүү, 2 бөлмөлүү 2 квартира. Жок, 1 бөлмөлүү 2 квартира, 2 бөлмөлүү 1 квартира алдык. Ошондо жана $200,000 ошол учурда бир тең жарымысын эле бирок өзүбүз жашай турган квартирага жумшап салыптырбыз да. Негизи бизнеске киргенде ошол чоң катачылык экен да. Өзүңдүн күнүмдүк керектөөңө азыраак сумманы коротуп, ал эми пайда бере турган ишке, келечеги бар ишке көбүрөөк акча жумшасак болмок экен да. Биз тескерисинче $200,000 $100,000 эле өзүбүзгө кайра турак жай сатып алдык. Кайра чоң трехкомнатный квартира, сонун ремонттору менен $100,000 тияка, $100,000 оборотко салдык да. Анан өзүбүздө да бир аз запас акча бар эле, $108,000 оборотко салыптырбыз. 100,000ге 98,000 акчасына өзүбүзгө турак жай алып алдык да. Анан бер жактагы 3 квартира менен биз сымылда деп баштадык. Однокомнатный квартираларды, двухкомнатный квартираларды үстүнө пайдасы менен жакшы эле саттык. Ал кезде кантип ремонт кылса жакшы өтөт, кантип материалды үнөмдөш керек. Ушундай маалымат алыш үчүн мисалы бир атайын сиздерге кеңеш бере турган кызматтарга кайрылган жоксуздарбы же андай жок беле? Жок, ал кезде андай жок болчу. Жада калса мындай сонун ремонту менен үйлөр да продажада, квартиралар да продажада жок болчу да. Баягы вторичкалар көп сатылчу. Бул бизнеске киргендер азыраак болчу дагычы. Сонун дизайнерский ремонту менен даяр үйлөр жок болчу көбүнчө. Анан ремонту баягы чарчап калган үйлөр эле көп продажада жүрө берчү да. Азыр конкуренттер көбөйүп туруп, сонун биринен бири өткөн сонун үйлөр бар да, ал кезде жок болчу. Анан өзүбүздүн эле
түшүнүгүбүз менен эле ремонт жасап коюп турбуз да. Анан материалды кантип үнөмдөш керек, ошолордун баарын билбей эле каталарды кетирип эле, анан бирок ошол кездеги түшкөн пайда деле бизге мурунку бизнесибизге караганда чоң акчадай болуп сезилди дагы. Анан сүйүнүп эле ошол ишке кызыгып кирип кеттик. Анан ошол кызыгып киргенден баштап, анан акча түшүп баштагандан баштап, анан кийин расходторду экономдогонду үйрөнүп баштадык да. Анан ошол жердеги менин биринчи катачылыгым ошол болду да. Чоң акчаны баарын ошондо бир жок дегенде $100,000 эмес, $50,000 деле биздин үй бүлөбүз чаккан да. $50,000 квартирага жашап туруп деле 150,000 оборотко салганда, азыркыдан биздин оборотубуз мындан бир нерсеси чоңураак болмок да. Ошентип биринчи катачылыкты кетирдим. Бул эми баягы бизнестин башталышы чындыгында эле мындай оор жеңил болбойт да, туурабы? Жеңил болбойт. Сиз өзүңүздүн ушул жааттагы мына флиппинг деп атпайсызбы? Ошол жааттагы жөндөмүңүздү кантип өнүктүрдүңүз? Мына окудуңузбу же бир кеңешчиңиз болдубу? Менчи негизи ошол бизнесте жүргөн адам катары бир нерсени айтат элем да, ошогачы жооп катары. Кайсыл ишти баштасаң делечи, ошол иш менен уктап, ошол иш менен ойгонуп, ошол иштен башка информация мээңе кирбей калса, ошол иштен кыйналсаң деле, катачылык кетирсең деле результат кылат экенсиң да. Мен өзүмдүн тажрыйбамда ошондой болду да. Анткени мен ушул бизнеске киргенден баштап, тиги мисалы кайненем, апамдар урушту да, силер ушундай чоң үйдү жок кылып туруп, чоң риск менен ушундай бир өзүңөр түшүнбөгөн бизнеске баратасыңар. Балдарыңар чоңоюп, куда бүтөйүн деп калган учурда силер жакшынакай особнякты жок кыласыңар деп айтты да. Бул деле чоң тобокелчилдик да, туурабы? Жок кыласыңар, ошону силер кандай кыйынчылык менен таптыңар эле деп. Мен апам да аябай урушту. Кайненем сабырдуулураак киши, ал эми өзүңөр билгиле, ката кетирип албасаңар болду деп ушинтип койду да. Анан ошондой тобокелчилик менен баштап алып биз. Анан эми артка жол жок да. Анан ошон үчүн мен биринчиден күйөөмдөн корктум. Бул эми тынч эле жакшынакай жашай берсек болмок деп айтат экен депчи. Анан экинчиден ушундай элдин сөзүнөн мына талаада калышты деген сөздөн корктум да. Анан ошон үчүн ушул нерсе менен аябай жашап калдым. Эч ким менен деле карым катыштарды деле кылгым келбейт, бир жака да баргым келбейт. Оюмдун баары эле квартира болчу. Анан бирок ошонун жыйынтыгы жакшы болот экен. Аябай акырындап ката кетирсем деле жакшы изучать этип баштадым бул тармактычы. Анан кантип бат сатыш керек дегендердин жолдорун үйрөндүм. Адамдар менен жакшы мамиле түзүп, эч кимди алдап кетпесең, адамдын ишеничи менин бул бизнесте адамдардын ишеничинен чыкпаганга аракет кылганым мени ийгиликке жетеледи да. Мисалы ушул эле учурда риэлторлор жардамдашты квартираларды сатууда. Ошол риэлторлордун эч кимисин аттап кеткен жокмун. Бир $1000 үчүн аларды аттап кетсем, алар деген биринен бирине маалымат таратып отуруп эле эч ким менин квартирамды сатпай коймок да. Анан алар деген чоң күч экенин түшүндүм. Бир алардын башын аттап кетип туруп бир жолу квартира сатайын, экинчисинде сата албай калсамчы деп. Анан ошол эле учурда бир бизнесте иш кылып атканда өзүңдүн кызыкчылыгың менен кошо эле экинчи адамдын да сага жардамдашып, сенин идеяңды ишке ашырыш үчүн жардамдашып аткан адамдын да кызыкчылыгын коюп койсоң, анан ошондо гана иш жүрөт да. Өзүңдүн кызыкчылыгыңды деле коюп койсоң, иш жүрбөйт. Анан ошол учурда риэлторлордун кызыкчылыктарын да жогору коюп койдум. Алар мени колдоп, туура эмес алып алган квартираларымды деле аябай рекламабыз күчтүү болуп кетип, көп кардар келип аткан үчүн өтүп кетип атты да. Анан мен да ошентип совет берет элем да. Ушул жумуш менен аябай жашап калдым. Анан экинчи ушул баягындай кылып чыгымдарды үнөмдөгөндү. Биринчи квартирамды алып атканда мен ал ошондой эле деңгээлдеги, ал жерде деген мындай эмес да. Тиги эптеп септеп эле арзан кылып койсом болмок экен деген түшүнүк эмес. Ошол эле сапаттагы жакшынакай үйдү бирок ашыкча коромжо кылбай туруп жасаганды үйрөндүм да. Ошон жолдошум экөөбүз үйрөндүк албетте. Анан ошол экөөбүз ошону мурункуда мындай ката кетирдик эле. Ошол эле баага мындан да жакшы материал алсак болмок турбайбы деп туруп, анан үнөмдөгөндү үйрөнүп баштадык. Анан мурда туура эмес квартираларды сатып алып аттык да. Айттым го, тиги документи туура эместерди алып алдык. Кандай квартираларды алсаң сатыш кыйын болот экенин, кайсы райондордон алып алсаң сатыш кыйын болот экенин, планировкаларын кээде жакшынакай эле үйдө удачный эмес планировкалар болуп калса, келген кишиге ошо планировкасы жакпаган үчүн дагы өтпөй калышы мүмкүн да.
Анан кээ бирлерден болсо ошентип кайра башкача кылып жасап туруп сунуштаганды үйрөндүк. Анан интернеттерди чукулап атып күнү түнү жанагы сайттар бар экен, атайын дизайн боюнча ошолорго кирип, ошолордо бизде ошолордо бар российский сайттардагы бар дизайндардын кайсы материалы бизде бар, ошолорду үйрөнүп баштадык. Ошентип отуруп Башкача айтканда сиз флиппер, анан дизайнер дагы болуп чыга келген экенсиз. Анан бирок менин бир флиппер дагы өзүбүз болуп аттык, дизайнер дагы өзүбүз болуп аттык. Бирок мен эмени кыла албай койдум, мен ушу компьютерге шыгым жок да. Мээмде дизайн жашайт. Бир жактан көрүп, андан мындай кылса болмок деп анан өзүмчө ойлоном да бир дизайндардычы. Ошону мастерлерге айтып ишке ашыра алам, бирок ошону компьютерден жасап көрсөтө албайм да. Бирок аны деле менимче сиздин мүнөз, анан сиздеги бир күжүрмөндүк менен бат эле үйрөнүп кетет болушуңуз керек да. Жана айтып атсаңыз, менде мындай ой пайда болду да. Сиз баягы өзүңүздүн флиппер катары мындай ийгиликтүү тарыхыңызды жасап алган экенсиз да. Туурабы? Бул өтө маанилүү да. Кардар үчүн дагы маанилүү. Анан жанагы сиз иштешкен башка өнөктөштөр үчүн дагы өзгөчө маанилүү деп эсептейм да. Мирайым, мына азыр биз ушул Бишкектеги эң бир престиждүү деп эсептелген Авангард Сити деп аталат экен, бул турак жай комплексинде турабыз. Анан сиз өзүңүз ушундай мындай турак жайларды жашоо үчүн бул дагы бир өтө маанилүү нерсе да. Эмнеге ириде көңүл бөлөсүз? Сатып алууда азыр эң биринчи эле баягы сатып алуучунун көз карашы менен карайбыз да. Анан сатып алуучуну азыр эң эле тынчсыздандырган нерсе эмне дегенде, биринчи эле үйдүн документи болот да. Анан кийин үйдүн документине көңүл бурам. Анан бул жаңы курулуп бүткөн үйлөр негизи техпаспорт бериле элек үйлөр болот да. Анан техпаспорт бериле элек үйлөр болсо деле коркунуч жок, баягы убактылуу договор долевое участие деп коет. Анан ошол договор долевое участие деген документ менен сатып алуу деле коркунучтуу эмес да. Убактылуу документ, ал техпаспортко чейинки бериле турган документ да. Анан ошол жерден биз ошол убактылуу документ менен алып атсак деле, ошол убактылуу документ госрегистрге каттаганга уруксаты барбы? Ошого көңүл бурабыз да биринчи эле кезектечи. Эгерде ошол жаңы курулуп бүтүп, ремонт кылып сатууга даяр болгон үйдү ошол убактылуу документи менен сатып алсак деле, госрегистрге каттатканга уруксаты болсо, ала беребиз. Анан кандай учурда госрегистрге каттатканга уруксаты болот? Алар бүт коммуникацияларга уруксаты болсо, мисалы канализацияга, сууга, анан электричествого, ушуларга баарына туташкан болсо, анан жери эч кандай талаш эмес, арестте жок болсо, ошондой учурларда анан кийин мамлекет аны каттоого алат да. Курулуп бүт элек үй болсо деле, керек болсо жаңы эле тиги котловандан башталган үй болсо деле, бүт документтери жайында болсо, аны мамлекеттин каттоосун алып коет. Анан биз ошонусуна биринчи карайбыз да. Бул жерде анан эртеңки күнү дагы саткан адамга да алдың жүзүң жарык болуш керек да. Биз деле ошол учурда алабыз, жакшынакай ремонт кылып, баягы жашаганга дап даяр кылып туруп сатабыз да. Анан ошол учурда жүзүбүз жарык болот, анан кийин коркпойбуз да. Негизи мындай кардарларда адамдар көбүрөөк баягы бул кайсы курулуш компаниянын үйү болду экен деген жагдайларды дагы карап, ошого дагы тынчсызданышат да. Ушул маанилүүбү? Абдан маанилүү. Анткени азыр элдин баары эле жакшы компаниялардын деле баягы интернеттен ушундай жайылтылган учуру. Анан жакшы компаниялар деле бат эле таанылып кетет, жаман компаниялар деле баягы ишин жакшы жасабаган компаниялар деле бат эле таанылып кетет да. Анан кийин алып аткан киши эле сразу эле кайсы компаниянын үйү экен деп туруп интернеттен поиск кыла калат да. Анан кийин бул компания экен, буга деген момундай аябай жаман комментарийлер жазылган экен, момундай проблемасы бар экен, ютубта талаш болгон экен, өз учурунда тиги курулушун аяктабай коюп элдер аябай нааразы болушкан экен, пикетке чыккан экен, тиги бу дегендей нерселер, маалыматтар бат эле таркап кетет да. Анан ошон үчүн кайсы компаниянын үйү болгону абдан маанилүү. Анан баягы кара пиар болбогон компания болуш керек да. Ошондой компаниянын үйү болсо аябай сонун өтөт. Анан бизде деле мисалы сонун бутка турган аябай жакшы өнүккөн компаниялар бар да. Эми алардын баарын санабай эле коеюн. Бирок ошол компаниялардан үй алсаң же сатсаң аябай жеңил да, сатыштагы, алыштагы.
сенин квартираңды көргөнгө чейин эле ал кардар алганга уже даяр болуп келип калган болушу мүмкүн да. Анча мынча катачылыктарды көрбөй деле коюшу мүмкүн да, ошол компаниянын кадыр баркы үчүн да. Андан ошон үчүн биз биринчи эле кезекте ошол жакшы компаниянын, атактуу компаниянын үйүн бирок арзан баада алып калганга аракет кылабыз да. Негизи өзү Бишкекте мындай мурда бул райондогу үйлөр кымбат, бул жак арзан деген түшүнүк бар эле да. Азыркы мындай кырдаал тенденция өзү кандай? Мурда Союздун учурунда, андан кийинки эгемендүүлүктүн жылдарында деле элдин баары жакшы үйлөр центрде деп ойлошчу. Анан элдин баары мен центрде жашайм деген нерсе басым жасашчу да. Анан ал убакта чындап эле көп иштер, мисалы мамлекеттик көп жумуштар онлайн бүтчү эмес турабы. Азыр көп эле документацияны онлайн бүтүрсө боло турган мүмкүнчүлүктөр бар. Центрге байланбаган нерселерди айтып атам да. Ошон үчүн сондор мисалы бүт эле райондордо бар өздөрүнүкү. Ошон үчүн центрге байланбайт алуучу. Анан кийин супермаркеттер, бүт эле магазиндер, бүт нерсе азыр центрде эмне бар болсо, чет жактарда деле ошол нерсе бар да. Анан ошол үчүн мурункудай болуп центрдеги үйлөр аябай кымбат болуп, чет жактагылар арзан эмес. Тескерисинче бизде азыр шаарда эмнеге муктажбыз? Биз азыр тескерисинче шаарда таза абага аябай муктажбыз да. Центрде сонун үйлөрү бар адамдар деле жумушуна карабай, ушундай бала чакасынын окуусуна карабай туруп, ден соолуктан кымбат эч нерсе жок да. Анан ошол сонун үйлөрүн сатып туруп, тоону көздөй эле ыктап баратат да. Анан ушул тоонун түйүндө ушундай шаарлар болуп кетет деп ойлогон эмес элек да. Азыр тургандайчы. Анан ошол ден соолукту биринчи орунга коюп, баягы эмеден, түтүндөн, ыштан качып, шаарды тоону көздөй эле колунда барлар жылып баратышат да. Азыр шаарда кайсы райондордогу үйлөр мындай баасы жагынан алганда кымбат, престиждүү болуп атат да? Баасы жагынан алып караганда, могу магистральдан тоого чейинки аралыкка салынган үйлөр аябай суроо талап жогору да. Жана айткандай эле абасы таза болгон үчүн. Анан ошол абасы таза болгон үчүн элдер алат деген ишенич менен жакшы компаниялар дагы ушул тоону ыктап эле үйлөрдү салганга аракет жасап атышат да. Бул биринчиси. Анан экинчиси, ушул жакта мисалы жакшы компаниялар баштап койгон да үйлөрдү салыпчы. Анан ошол жакка эле мисалы немец кварталы, француз кварталы, Нью-Йорк Сити, Европа, Авангард Сити деп эле ушул жакта жаштар негедир колунда барлары болсо, ушул жактан баягы европалык аталыштагы үйлөрдөн алган бир өздөрүн кадыр баркын көтөрчүдөй ишенишет дагы. Ушул тренд болуп Ушул тренд болуп аткан үчүн ушул жактан алганга аракет кылышат. Анан сатыш дагы бат. Анан ар бир кардар элечи биринчи чөнтөгүнө карап туруп, чөнтөгүнө карай электе дагы кыялындагы үйлөр каякта? Интернеттен азыр баары эле көрөт. Ушул жактан жогорку райондордон, Асанбайдын тегереги, Советский магистраль тараптардан карап көрөт да. Биринчи эле кардар чөнтөгүнө карабай туруп ушул районго бир урунуп көрөт. Анан келет, салыштырат. Анан кийин акчасы жетпесе, анан кайра андан ылдыйраак жал тараптарга түшөт, медакадемия тарапка түшөт. Ушинтип отуруп, анан кийин чөнтөгүнө жараша үйдү тандайт да. Ага чейин сөз жок, бир урунуп көрүшөт да ушул районгочу. Сиздин жашап аткан үйүңүздө турабыз. Өткөндө сиз айтып аттыңыз эле, мен ушу ар бир жаңы жыл келген сайын ушундай үйлөрдү тез алмашып турам депчи. Бул эмнеден улам ушундай да? Чындап эле биз ушул бизнеске киргенден бери 4 жаңы жыл өттү. 4 жаңы жыл өтсө, 4 жаңы жылды 4 башка квартирада тостук да. Буга оңой эле көнүп кетесиз. Туугандарым да күлүшөт, тааныштарым да күлүшөт. Анан мындай болуп калат экен да. Бир бизнесте жүрсөң, ал нерсе уже сага мындай үй катары эмес, бизнес катары эле көрүнүпчү. Анан жасап алышпат эле да депчи. Мисалы биз жакшы командабыз бар, материалдарды каяктан алышты, кантип арзан алышты, кантип бат бүтүрүштү, баарын билген үчүн бизге мисалы 3-комнатный квартираны ремонт кылып жасап коюш 1,5 айда ашып кетсечи. Анан 1,5 ай чыдап койсоң, кыялыңдагы квартираны жасап аласың деп туруп, эч качан өкүнбөй туруп, жашап аткан квартирам жакшы баада бирөө сурап калса, сатып салабыз дагы,
кайра өзүбүзгө жаккан бир райондон балдар менен кеңешип давай ушул жактан алып алабыз деп туруп ошол жактан алып туруп ремонт кылып аяка көчүп кетебиз. Эч нерсе алып көчпөйбүз. Биз баягы европалыктардай жашап калдык да. Кийимиңизди алабыз, ана бир аз эле идиш аягыбызды алабыз дагы калган нерсенин баарын сонун мебелшиктерибиз бар, түр-түр мебелди жасатып алабыз деп коебуз. Эч нерсе албай туруп кийим кечебизди көтөрүп, идиш аягыбызды көтөрүп эле көчүп кетип кала беребиз да. Анан экинчиден биз андайга бара алганыбыздын себеби, мисалы кийинки бир квартирабызды сатып жибердик. Башка кыялыбыздагы квартираны жасаганга чейин 1,5 ай убакытта биз сатууда турган любой квартирабызга барып, убактылуу жашап тура беребиз дагы. Анан булубуз бүткөндө көчүп келип туруп, тигини кайра бир аз булгап койсок, оңдоп красетип, тигинисин оңдоп туруп, кайра сатууга коюп сатып жиберебиз да. Анан ушинтип көчүп жүрө бергенге деле көнүп калдык. Анан бул жерден деле чоң акча иштеп алабыз кээдечи. Мисалы, сонун кылып даярдап койгон квартира менен бүт элек жок, баягы ремонту жок квартиранын ортосунда чоң айырма бар да. Анан ошол биздин пайдабыз да болуп кетет да. Кайра мынтип прогноз кылабыз да. Азыр биз жашап аткан квартираны, мисалы, мен могу квартирамдын бүгүнкү баасы $185,000 да, менин соседтерим ушунчага сатып атат. $185,000 болсо, ушундай деңгээлдеги квартираны биз 120,000ге ремонту жок алсак, момундай состоянияга апарыш үчүн $20,000 вложение кылсак, 140,000 болсо, нар жакта $45,000 биз пайда иштеп алышыбыз мүмкүн. Бирок аны сезондо өтөт да бул квартиралар, күзгү сезондо ошентип сатып жиберип туруп, жаңы жылда балким дагы башка квартираларды тосуп калышыбыз мүмкүн да. Көнүп калдык буга. Ушуну сиз мындай ачык айтып атпайсызбы? Мисалы, мен мынчага кылсам мынтем депчи. Анан негизи өзү бизнесте деле көп учурда мындай тыйынды, каражатты табуунун сырларын ачык айта беришпейт да. Анан сиз өткөндө тренингке катышканда дагы ушул сырларын, нюанстарын бардыгын ачык айтып аттыңыз. Келгиле, бул жактан дагы жакшы каражат тапса болот деп үндөп чакырып атасыз да. Эмне үчүн сиз өзүңүзгө бир атаандаштарды, конкуренттерди топтоп алам деп чочубайсызбы? Эмне сыры бар? Биз жолдошум экөөбүз негизи аябай кыйынчылык күндөрдө баш кошконбуз да. Эч нерсебиз жок кезде, анан ал учурда биз үйлөнгөн кезде менин да атам оорукчан болуп калып, бизге да жардам бере албайт. Анан Баткен жакта дагы Баткен кол калаңы болуп, ушундай кыйынчылык болгон учур, аякта да жашоо оор, анан экөөбүз студент болуп эле үйлөнүп алып, сүйүү менен эле баш кошуп алдыңыздар. Ошентип бири-бирибизди түшүнүү менен эле группалашпыз, курсташпыз, анан кийин бири-бирибизди жакшы билип, анан кыйынчылык күндөрдө баш кошуп алганбыз да, анан бүт ийгиликтин баарын экөөбүз чогуу жасадык да. Анан ошондой күндөрдө жашап кеткенбиз. Анан ушундай бизнесте эле, мисалы, конкуренттер көбөйүп кетип, бул бизнес токтоп калса, жашай албай калат белек деген нерсе бар да. Коркунуч жок да, мен конкуренттер аябай курчап алып, бул бизнести токтотуп салышса деле, биз ушунча каражатыбыз менен башка деле жумуштардын көзүн таап иштеп кете алабыз деп ойлойбуз да. Кыйын күндөрдө жашап кеткенбиз, анан ушундан ары жашап кете албайт белек деп конкуренттерден коркпойбуз да. Балким башка бизнес ачып кетебиз депчи. Ушунча каражат дегенде азыр сиздердин ушу кыймылсыз мүлк рыногундагы мындай айлануудагы каражатыңызды айта аласызбы ачык? 200 менен баштаганбыз, $200,000 менен. Азыр бүгүнкү күндө ошол сатууда тургандардын баарын чогултсак $600,000 тегерегинде каражат бар да. Бул бүгүнкү күндүн мерчем менен алганда азбы, көппү, кандай эсептелет? Байлар үчүн аз, олигархтар үчүн аз, айлык менен жашагандар үчүн көп эле. Биздин үй бүлө үчүн Кудайга шүгүр деп айтам, анткени үй бүлөбүздүн, бала чакабыздын чыгымдарына кенен жетет. Эл катары кенен ичип жеп, каалаганыбызды алып жашаганга жетет. Анан ошол кимдир бирөө үчүн аз, кимдир бирөө үчүн көп, биз үчүн туура, жакшы. Биздин бир кездеги жашоолорубузду, өткөн күндөрүбүзгө барып карасак, ошого салыштырмалуу шүгүр деп айтасыздар. Ушул мындай сиздеги мисалы тажрыйба менен, балким мындай кыймылсыз мүлк рыногунда мисалы курулушка кирүү деген сыяктуу ойлор жаралабы, же бул азырынча ой жокпу андай? Мындай подрядчик компания болуп кирип көрсөкпү деп ойлойбуз. Кыла алабыз деп ойлойбуз да. Анткени подрядчик болуп кириш үчүн биздикиндей эле каражат менен кирсе болот да. Анткени бир чоң салынып аткан үйдүн балким биз фасадын алышыбыз мүмкүн, подрядчик компания болуп документ алсакчы. Анан
ошону бизде деген бригадаларыбыз аябай жакшы. Сонун бригадаларыбыз бар, дагы кеңейте алабыз ошолордучу. Анан же болбосо балки ички жумуштарын ушулардын бирөөнү алып туруп, пока подрядчик компания болуп кирсекпи деген ой кээде пайда болуп калат да. Бирок өз алдынча компания ачып, өзүбүзчө үй курабыз деген ой азырынча жок. Кыргызстанда мисалы ошо сиз сыяктуу мындай башкаларга үйрөтөйүн деген мындай флипперлер жок да. Мүмкүн мен жаңылышып жаткан чыгармын, бирок сиз ушул болгон, билген тажрыйбамды башкаларга үйрөтсөм деген оюңуз аябай мындай көп экен, бар экен. Эмне үчүн? Биринчиден мындай болуп калды да, себеби эң башкы себеби эле биз ушул тармакта бир аз ишибиз жүрүшүп, анан мен жолдошум каалабайт, мен болбой эле соц тармакка жазып жиберем, квартиранын ремонтун бүтүп сатууга койдум, момундай квартира сатылат деп туруп маалымат таркатып жиберем да, анан ошондон журналистсиз да, ошон үчүн болбой эле чыдабайсың да. Анан таркатып жиберем, анан көптөр бизди ушул тармакта тажрыйбалуу флиппер катары билип калышат да, анан кийин кеңеш сурап кайрыла берген адамдар аябай көп да. Туугандар, тааныштар, анан алагды кылып эле мен ушуну баштайын дедим, мага ушундай совет берип койчу, мен могу квартираны алсам болобу, кантип ремонт кылсам болот деп эле аябай кеңеш сурап, убактыбызды дагы мындай кээде ошолорго туура маалымат бере албай калабыз да. Так маалымат бере албай калабыз, убактыбыз тар болупчу. Анан ошондойлордун баарын чогултуп туруп эле бир өтүп коеюн, үйрөтүп коеюн деген максатта өткөндөгү иш-чараны уюштурганбыз. Анан ошого бизге чалып жүргөн, бизди чайга чакырып жүргөн адамдардын баарын ошол жака чакырдык да. Анан чогуу отуруп чай ичели, ушул боюнча мага кеңеш берчи дейсиң дешет да. Анан кийин убактым жок, бара албайм десең, акчаң көбөйүп калган турбайбы, бизди тоготпой калган турбайсыңбы, сага аябай капа болдум деп жазышат, айтышат да. Анан ошондой адамдардын баарын көңүлүн оорутпай, анан бир күнгө чакырып, мага бир адамга үйрөткөндөн көрө көп адамга үйрөткөн жеңилирээк да. Анан кийин ушул тармактан кеңеш алгысы келгендердин баарын чакырып, бир кеңеш берип койдум да. Андан кийин дагы деле токтогон жок. Дагы деле жазып атышат, дагы качан ушундай семинар өтөбүз. Муну салтка айландырайын деген оюңуз барбы? Ошол тренингтерди мисалы бат-бат өткөрүп турсам депчи. Өзүбүз каалаган жок элек, бирок элдердин муктаждыгы бизде ошондой атайын официальный эле ачып курс кылып, өткөнгө муктаждык бар экен да. Анан бизде ошого алып баратышат элдер өздөрү эле сураныпчы. Эми өткөндөгү уюштурган менен токтотом деп ойлодум эле да. Анан болбой эле дагы качан болот деп жазып аткандар, менеджерге жазылып аткандар бар экен. Апрелдин ортосунда дагы өткөрө турган болуп калдык. Ошол жерде мурда үлгүрбөй калгандар, анан эми бул бизнес боюнча билип аткандар, үйрөнгүсү келип аткандар келишет да, буйруса. Айтмакчы, сиз ошол эле социалдык түйүндөгү баракчаңызга жаздыңыз, жана бизнесте бизнес коштоо деген түшүнүк бар эмеспи? Ошол сыяктуу сиз дагы атайын ушул мындай көндүмдүү деп коеюн, киргизип жаткан экенсиз, анан баасын дагы ачык жазган экенсиз, айына бир 5 алам, ар бирине 200 000 сомдон депчи. Бул баа кайдан чыкты? Анан азыркынын абалында алганда жаңыдан бизнеске кирем деп аткандар үчүн бул кымбат эмеспи? Биз дагы аябай ойлонуп туруп бир чечимге келдик да. Биринчиден 200 000 сом бул мисалы жөнөкөй эле мисалы торт жасаганды үйрөткөн адамдарга 200 000 десең, ал кымбат болушу мүмкүн да. Же болбосо бир макияжды жасаткан курстар бар го, ошолорго 200 000 десең, ал кымбат, алар үчүн кымбат болушу мүмкүн. Анткени алардын бере турган кирешеси да чектелүү да, андан аз да. Ал эми биз ушул 200 000 деп койгонубуздун биринчи эле себеби бул 200 000 деп ушу чоң сумманы чектеп алганыбыздын биринчи себеби чоң акча таба турган кирешени үйрөтүүнүн жолу дагы оор. Анан чоң киреше бере турган бизнести окуп үйрөнүш үчүн дагы чоң чыгымга учурашың керек, чоң акча төлөшүң керек. Бул биринчи себеби. Ал эми экинчи себеби бул баягы аз айлык менен жашаган адамдар үчүн эмес, бул башка бизнесте дагы ордун таап, чоң акчасы бар болгон, анан дагы ушул
чоң акча менен чоң киреше тапсам деген адамдар үчүн, башкача айтканда капчыктуулар үчүн окуп үйрөнө турган курс да. Экинчи себеби ошол. Анан үчүнчүсү, биз өзүбүз эле оюбуздан чыгарган жокпуз. Мага окшоп дагы бир флиппер кыз бар, мен билгендеримен. Ал 300 000 алат. Анан биз болсо кеңешип атып эми 300 000 дебейли, аныкынан азыраак кылып коелу дедик. Анан Казакстанда дагы бир күчтүү флипперди билем. Ал өздөрүнүн акчасы менен биздин акчага которгондо бир 400 000, 450 000 сом экен да анын курсучу. Буга эмне кирет? Ошол 200 000ге. 200 000 сомду мисалы бизге төлөп, ушул бизнести окуп үйрөнөм дегендерге биз эң биринчи эле туура батир тандаганды үйрөтөбүз. Бул туура батирди тандабасаң, ошол туура эмес батир тандоо менен эле жанагы окуудан үйрөнүүдөн, окуп үйрөнүүдөн үнөмдөгөн 200 000 сомуң 500 000, даже 1 миллион жада калса таптакыр ошол бизнеске салган каражаттың орду түбү менен жок болуп кетиши мүмкүн да. Бул эмне? Туура эмес тандоо кылып алуу менен сен документи туура эмес, же болбосо эки документи бар, талашта турган үйдү алып алсаң, ал эч качан тагдыры чечилбей тура берсе, салган каражатың күйүп кетет. 200 000 сомдон канча эсе чоң чыгымга учурашың мүмкүн. Анан ошон үчүн биз туура батир тандоодон баштайбыз. Мисалы туура батирди тандап, документтерин баарын текшерип, госрегистрдан каттатып, эгерде госрегистрдан каттоодон өтпөй турган болуп калса, биз анда ал батирди сунуштабайбыз. Анан экинчиден, биз эми бул тармакта билебиз да, кайсы райондон кандай үй алса, кандай площадька алса, ал расходуна канча кетет, канча пайда табат. Албетте пайдасы ортодо түшө турган пайдасын эске алып туруп, мынча пайда түшөт деп туруп ишенгенде гана ошол квартираны алып беребиз. Пайда түшпөй турган квартираны алып бербейбиз. Ошентип биринчи этабы квартира тандоо менен бүттүбү, документтер иштерин бүтүрөбүз, алып беребиз. Экинчи, ошол сатып алган квартирасынан ашыкча чыгым болбой тургандай, ошол сатып алган квартирасынан түшө турган пайданы расходко чыгарып жибербей тургандай кылып, туура ремонт жасаганды, үнөмдүү ремонт жасаганды үйрөтөбүз. Ал классына, районуна, үйдүн планировкасына жараша чыгым ар түрдүү болот. Анан ошентип туура ремонт жасабасак, биздин көрө турган пайдабыз башка бирөөнүн чөнтөгүнө эле кетип калгандай болот да. Мисалы, туура эмес ремонт жасап алгандар бирөөгө эле сонун квартира жасап берет дагы, өзүнүн акчасын эле араң чыгарып кетет да. Анткени чыгымды ашыкча коротуп койгон да. Ошентип биз аны туура ремонт жасаганды базарда алып жүрүп, өзүбүз оптом материалдар алабыз да. Ошол жерден биздин баада арзан алып бергенди баарын коштоп, чыгымын ар бир күнкү чыгымын жазып, ремонтту толук коштойбуз. Андан кийин ал квартираны кантип бат сатыштын жолдорун үйрөтөбүз да. Сатуу каналдарын үйрөтөбүз, башкача айтканда. Кантип ушул квартираны бат сатса болот, кандай каналдар менен, кайсыл жактарга реклама жасап, кандай адамдар менен байланышып, бат сатып кеткенден. Ошондо биздин жана 3 айга чейин созулат деп атпайбызбы? 200 000 договорубузчу. Биринчи айы квартираны ремонттоп сатканга кетет. Ошол эле учурда, ремонттоп аткан учурда биз аларга арзан усталар менен камсыздап беребиз. Башкалар кымбат иштесе, биз өзүбүздүн арзаныраак иштеген усталарыбыз менен камсыздап беребиз. Анан 2 айында ошо сатууга кеткен убакытта сатып атып эле биз сатуунун жолдорун кошо үйрөтүп кете беребиз. Ошону менен биздин 200 000 сомдук проектибиз жыйынтыкталат да, келишимибиз жыйынтыкталат. Ал үйрөнүп чыгат. Үйрөнүп чыгат. Кийинкисинде өз алдынча кылып кете турган болсо, биз онлайн консультация берип коебуз адам катары. Эми бул квартираны алсам болобу, болбойбу десе, аны алсаң плюсу бул, минусу бул. Аны алсаң мынчага сатасың, мындай расход кыласың, мындан ашыкча алсаң пайда түшпөйт. Же болбосо таптакыр аны алба, алдомго жолобо, анын мындай проблемалары бар, сата албайсың деп айтып, мындай онлайн консультация беребиз. Ушул сыяктуу мындай кеңештерди, мисалы сиздерге, мисалы үй алат элем, ошого жардам бер деген кардарларга дагы ушул сыяктуу окууну мындай акы төлөп жардам берүү курсун киргизүү оюңуздарда барбы? Бизден андайлар боюнча ушул Инстаграм баракчабыздан ушул биздин курс жөнүндө маалымат кеткенден кийин Россиядан, ушул Бишкектен деле
адамдар сурап атышты. Мен өзүм үчүн эле бир квартира алып, жакшынакай туура ремонт жасап алсам эле туура ошого эле ыраазы элем, мен окуп деле бул бизнести кылбайт элем дегендерге биз онлайн консультация берип коюп аттык жөн эле. Анан бирок менин менеджерлерим айтып атат, ошону да платный кылып, саатына келиңиз мынчанчы күнү саат мынчада сиз менен 2 саат сүйлөшүп, сиздин каражатыңызды, каалооңузду баарын эске алып туруп, сизге туура консультация беребиз деп туруп, бир баа коюп койбойлу депчи. Анан макул деп айттым. Бирок азырынча аны ишке ашыра элекпиз да. Кандай турак жайларды көбүрөөк сатып аласыз да, баа толук бүткөнбү же котловандан сатып алып, анан ремонтту баштайсызбы? Биз жолдошум экөөбүз ушул бизнеске киргенде эле мындай чоң рискке баргандан корктук да. Бул котловандан акча салган дегенчи аябай коркунучтуу да. Мисалы, бүгүнкү күндөгү менен эртеңки күнү эмне болуп кетерин билбейбиз да. Бүгүнкү күнү аябай иши жүрүшүп аткан эле компанияларга ишенип деле акчаңды салып алсаң, ал буйруктан да. Буйрук болсо чоң акча түшөт котловандан салганданчы. Ал эми бир кандайдыр бир жагдайлар менен ошол сонун эле иштеп аткан компания банкрот болуп калышы мүмкүн, жетекчилиги алмашып кетиши мүмкүн дегендей да. Анан ошон үчүн курулбай туруп калса, мисалы котловандан арзаныраак деп алып алдың да. Анан ал биринчи же экинчи этажы туруп, анан кандайдыр бир себептер менен курулуш токтоп калышы деле мүмкүн да. Токтоп калса, же акчаңдан жок, же үйдөн жок болуп талаада калгандар көп го. Анан ошон үчүн мен кандай өнүккөн, кандай сонун компания болсо деле котловандан салгандан корком. Анан ушул бизнести сизден үйрөнөйүн дедим эле дегендерге дагы сунуштабайм да. Өтө чоң коркунуч бар бул жерде. Тобокелчилик жогору. Анан бул жерде тобокелчилик жогору болгонун бир себеби бар. Андан сырткары дагы мисалы ошол бешенеден деп коет го. Ушундай бир кээ бир учурда ошол котловандан салган адамдардыкы иши жакшы жүрүшүп, баягы компанияныкычы. Ошентип кетсе, биз тапкан пайдадан дагы жогору пайдага ээ болушат аларчы. Ал эми буйруктан. Котловандан салып, иши жакшы жүрүшүп кетип, курулуш убагында бүтсө, өтө чоң пайда түшөт. Ошол канчалык чоң пайда түшкөндөй эле коркунуч дагы ошондой. Анан биз такыр андайга барган жокпуз. Биз бүтүп калган үйдөн алат экенсиздер да, Биз бүтүп калган үйдөн суусу берилген, свети берилген, канализациясы берилген, анан документтери мамлекеттик каттоого алына турган үйлөрдөн алабыз дагы, эч кандай коркпой туруп, жакшынакай кылып ремонт кылып, анан сатууга чыгарабыз. Эгерде үй курулуп бүтүп деле бир кээ бир учурларда суусу берилбей турган үй болсо, биз водоканал аркылуу текшеребиз, эмне үчүн ошол үйгө суу берилбей атат деп сурайбыз да. Сурасаң, ал себептерин айтат. Алар деген убагында уруксат алган эмес, ошон үчүн же болбосо канализацияга да уруксат алган эмес десе, кандай сонун болуп курулуп бүтүп калган үй болсо деле биз ошол эки себеп үчүн албайбыз. Анткени ага коркунуч чоң да. Балким 1 жыл берилбей калышы мүмкүн, азыр тартип катуу да. Анан биздин акчабыз баягы заморозка болуп туруп калат да, ошондон коркобуз. Анан үйдү тандоодо өтө кылдаттык керек. Мисалы, кээ бир адам билип баштайт бизнести, бул бизнестичи аябай үйрөнүп, терең иликтеп көрүп, бирөөлөрдүн кеп кеңеши менен, мисалычы, ушул тармакта көп жыл иш кылгандар менен кеңешип туруп, анан бирөө кылып аткан жумушту мен деле кылам да деп кирип алышы мүмкүн бул бизнескечи. Кызыгып элечи. Анан көптөрдүн түшүнүгү мындай экен да. Үйдү алып, анан кийин ремонт кылып туруп эле сатсаң эле пайдасы түшө берет депчи. Андай эмес да. Анан канча чыгым кылсаң, ошончо пайда калат деген түшүнүктөр менен жашагандар бар экен да. Андай дагы эмес. Ар бир үйдүн классына жараша, районуна жараша, кээде даже планировкасына жараша баягы вложение кылганды талап кылат да. Ошонун баарын ремонтту талап кылат, башкача. Ошо башкача айтканда ошондой. Мисалы, кээ бир үйлөрдөн анча деле кымбат эмес үй, бирок планировкасы ушунчалык удачный болгон үчүн бир комната үйдү сонун кылып туруп 2 комната кылып чыгарып койсо болот да. Ошондо бир комнатадан түшчү пайдаң, мисалы, $5,000–6,000 болсо, 2 комната кылып жасаганда ошол пайдаң бир 3–4 миңге жогору болуп калышы мүмкүн. Анткени 2 комната алам дегендердин акчасы биринчиден көбүрөөк,
Анан бир комната менен 2 комнатанын ортосундагы баадан айырмачылык бар да. Анан тескерисинче, мисалы бир комнаталуу үй болуп туруп эле площадь аябай чоң болсо деле 2 комната чыкпайт да. Анткени толук кандуу 2 комната чыгарыш үчүн өз-өзүнчө терезе чыгышы керек да. А планировкасы ошого жол бербейт. Анан ошон үчүн толук кандуу 2 комната кыла албайсың. Пайдаң мурункудан азыраак болот. Ошондой. Анан жана көптөр билбей эле кирип кетип атат, бул бизнеске деп атпайбызбы? Билбей кирип кеткенде, мисалы, ал майда чыгымдарды эске албаганда деле чоң мындай банкрот боло турган учурга кептелип калышың мүмкүн да. Биринчиден документи таза эмес, мамлекеттик каттоодон өтпөй турган үйлөрдү алып калсаң, анан ал деген азыр баягы соц тармак аябай өнүккөн учур, маалымат деген бат эле желдей тарап кетет да. Анан ошол үй жөнүндө бир терс пикир интернетте бар болсо эле, сен ал үйдү сата албайсың да. Качан ошол проблемасы 2 жылга созулабы, 3 жылга созулабы, ошентип качан проблемасы чечилип, баягы антиреклама болгон маалымат жаңыланып, эч бардык проблемасы чечилип бүткөнгө чейин акчаң туруп калат да. Ал ортодо сен кыймылсыз мүлктөрдүн баасы өсө берет да. Сенин акчаң баягы жерде туруп кала берет да. Анан качан ишиң ошол маселесинин баары чечилип, анан сатылганга чейин сен ортодо көп акчаны жоготорсуң да. Көрө турган пайдаңдын баары жок болот. Анан квартираңдын башын кармап калганыңа эле сүйүнүп калышың деле мүмкүн да. Мирайым, айтыңызчы, ушул күнгө чейин сиз баягы ушул кыймылсыз мүлк рыногунда иштеп аткандыгыңызга 5 жыл болуп калган экен. Канча баягы квартираны сатып мындай иш жүргүздүңүз? Биз эсиңизде барбы? Ооба. Биз баянда эсептеп көрсөк, 70 квартира болуптур да. Биз бир жылда, мисалы, бир айда эле биз кээде өзүбүз негизи 4 квартира менен баштаганбыз да. Бирөөсүн өзүбүз жашап, анан 3 менен баштаганбыз да, эконом класстагычы. Анан ошолорду айлантып сатып алып отуруп, азыркы күндө саны көбөйдү. Анан бир учурда эле биз мисалы параллельно 5-6 квартирабыз ремонт боло берет, сатыла берет. Сатылган ордуна кайра ремонту жокту ала беребиз. Тиги жумушчуларыбыз болсо үзгүлтүксүз иш менен камсыз болуп кете берет да. Анан болжол менен эсептесек, ошо 70 квартира болуптур. Бир жылда бир 20-20-20дан 25ке чейин квартира сатат экенбиз да. Бир бөлмөдөн баштап 4 бөлмөгө чейин. Бир бөлмөдөн 3 бөлмөгө чейин. 4 бөлмөлүүлөрдүн немеси клиенттери аябай аз. Калктын сатып алуучулардын өтө аз пайызын түзгөн үчүн биз 4 бөлмөлүү такыр албадык. 1-3. Анан алардын квадратурасы чоңураак болот да, ар кандай. Мисалы, биз бир бөлмөлүүлөр, анан 2 бөлмөлүүлөр менен жыл бою эле иштей беребиз. Ал эми 3 бөлмөлүүлөр менен биз сезонго жараша иштейбиз да. Суроо талапка жараша болот экен да. Сезонго жараша. Сезон. Анткени 3 бөлмөлүүлөр кандай учурда жай бүтүп бараткан учурда анан кийин 3 бөлмөлүүлөрдүн покупательдери көбөйүп баштайт да. Себеби дегенде баягы расширение кылам, үй бүлөмдүн катары көбөйдү, чоңураак үй кылып алсам деп 2 бөлмөдө жашагандар, мисалы, келин алгандар болот, куда тосом дегендер болот. Ошолор жайда үйлөрүн ремонт кылып, баягы эски үйлөрүн ремонт кылып, сатып, анан колуна акча түшкөн учур күз болот да. Анан ошол учурдан баштап, анан кийин расширение кылам дегендер үчүн чоң квартиралар өтүп баштайт. Экинчиден, ошол күздөн баштап жаңы жылга чейин ошол 3 комнаталуу квартиралар менен иштейбиз да. Анан жакшы класстагы квартиралар менен иштейбиз ушул учурдан. Ал үчүн биз жайдан баштап даярдык көрүп баштайбыз чоң квартираларга. Жайда сезон башталганга чейин бир аз арзан болуп турат да, ПСО квартиралар. Ошол учурда ала калабыз дагы, анан чоң квартираны ошончо көбүрөөк чыгым болот, убактысы да көбүрөөк убакытта бүтөт да. Анан сатууга коюп ушинткенче күз болот. Анан күздөн жаңы жылга чейин убакыт. Анан көп учурда чоң квартираларды, элитный, жакшы квартираларды алам дегендер биздин четте жүргөн кыргыздар болот да. Мигранттар, Америкадан келгендер көп учурда Кыргызстандан барып иштеп, акчасын чогултуп, эми жаңы жылдын алды барып жакшы квартира алып коюп келишим керек, же ата-энемди киргизип коюшум керек деп. Анан ошол учурда биз 3 комнаталуулар менен иштейбиз. Жаңы жыл өтүп кеткенден кийин анан ошол чоң квартираларыбыз жаңы жылдан өтүп кетип туруп, мына январдын орто ченине чейин өтпөй туруп калса, биз анын баасын аябай арзандатып туруп, батыраак сатып туруп, кайра арзан квартирага,
бир эки бөлмөлүү квартираларга салып коебуз да. Анткени убакытты сезонду өткөрүп жибергенден кийин ал 3 комната квартираң кайра сезонго чейин туруп калышы мүмкүн да. Акчаңды кармапчы. Андан көрө пайдасын азайтайын дагы акчамды чыгарып арзаныраак бир эки бөлмөлүү квартирага өтүп кетейин дейбиз да. Айтыңызчы, азыр мисалы кыймылсыз мүлк рыногунда ошол мына сиз толук аралашып жүрөсүз. Эмне көйгөй бар? Мисалы салык саясаты боюнча сиздерди кыйнаган көйгөйлөр барбы? Салык саясаты боюнча бул эми баягы чоң эле кирешелүү бизнес, кирешелүү тармак болгон үчүн салыктын салынышы туура эле деп ойлойм да. Салык салынганы туура эле. Бул жерде бирок эки түрлүү квартиралар болот да. Салык төлөнө турган квартиралар, анан салык төлөнбөй турган квартиралар. Мисалы салык төлөнбөй турган квартиралар жана убактылуу документи менен техпаспорты бериле элек квартираларды алып, кайра сатсак, договор долевое участие деген документи бар. Бул болсо курулуш компаниясы менен сатып алуучунун ортосунда эле түзүлгөн договор да. Ошол техпаспорт берилгенге чейин ошол эле документ менен турат да үйчү. Ошондой үйдү алып, ремонт кылып, анан техпаспорт берилгенге чейин сатып жибере турган болсок, бул жерден салык алынбайт. Ал квартиранын салыгын курулуш компаниясы төлөп койгон болот. Анткени курулуш компаниясында да салык бар да, ар бир батирден канчалык салык төлөнөт. Сатуудан түшкөн, пайдадан түшкөн киреше, пайдадан түшкөн салык бар да, ошону төлөп коет. Техпаспорт берилгенге чейин ошол эле салык мамлекетке түшөт, башка салык түшпөйт. Анан техпаспорты менен учур болот да. Техпаспорты менен техпаспорты бар квартираларды деле алып саткан учурларыбыз болот. Кээде жаңы үйлөрдө деле техпаспорт берилип калат, бирок бир да жолу адам жашаган эмес, ремонт жасалбаган үйлөр туш болуп калат. Ошондой учурда кандай салык төлөнөт? Андай учурда биз bunun баарын сонун кылып туруп Акылбек Жапаров премьер-министр болуп турган убакта бүт жолго салып койгондо, мисалы техпаспорты бар үйдү алып атканда канчага алганын базага түшүп калат, техпаспортто жазылат. Жанагы эки тараптуу купля продажа болот го документ. Ошого бул квартираны мисалы Абдукапарова $50,000 сатып алды деп туруп, ошол күнкү дата менен оформление болот. Анан ошонун баары базага кирет. Анан мен ортодо ремонт кылам. Анан бир ай убакыт ремонт кылам. Анан бир айда может клиент чыгат да. Ошондо 2 ай убакыт, 2 айдан кийин кайра баягыны барып сатам деп барам да. Барганда базадан көрүнүп турат да. Сен 50,000 алгансың, азыр 70,000 сатып атасың депчи мисалы. Анан ортодо 20,000 киреше түшөт. 20,000 киреше түшүп атат дейт. Бирок ошол боюнча эле базага каттатып беребиз. 20,000 долларга кымбат кылып каттатып беребиз сатып атканда. Анан налогу бирок ошол учурда төлөнбөйт. Ошол жылдын акырына чейин төлөшүң керек да. 20,000 доллардан 12% пайда салыгы кетет. Ошондо 20,000ден 12% 2,000 канча болуп калат? $2,000 болуп калат. Бирок $2,000 төлөбөйсүң ал жердечи. Мамлекетте эле гумандуулук кылган жерлер бар да. Ошол жерден айтат, декларация толтуруп отчет берериңдечи, бүт чыгымдарыңды документально тастыктап бер. Мисалы, ремонтко кеткен каражаттар чек ал дейт. Ар бир алып аткан товарыңдын чегин көрсөт. Анан эмени талап кылбайт. Тиги строительдердин көп эле тиги патент менен иштебейт да. Алардыкын письменно эле мынча болду, мынча төлөп бердим деп орто сумманы жазып койсоң кабыл алына берет. Ошентип ар бир чыгымыңды эсептеп берсең, баягы 20,000ден минусовать этип отуруп, так кирешең аныкталат да, мынча пайда калды. Ошондон гана 12% төлөйбүз да. Азыр ушул сиз айтып аткан кыймылсыз мүлк рыногуна кирип иштейм дегендердин мындай баштапкы капиталы болуш керек да, сөзсүз түрдөчү. Канча сумма менен ошо сиз сыяктуу флиппер болуп чыга келет? Биз баштаган учурда, мисалы 4-5 жыл мурун, ойлоп көрсөм, мындай 40,000, $35,000 менен деле баштаса болчудай болчу экен да. Мисалы ошол кезде бир бөлмөлүү батирлер жал тарапта мисалы $30,000 келчү. Ашып кетсе $32,000 болчу. Ага бир $4,000 чыгым кылып, 36,000 болду, 40,000 сатып, бир комнатадан $4,000 пайда көрсө болчу да. Азыр
андай суммага баштаганга мүмкүн эмес да. Анткени баа кымбаттап баалар кетти да, көтөрүлүп кетти. Биринчиден баалар көтөрүлүп кетти. Азыр жок дегенде жакшыраак райондон бир бөлмөлүү батир менен башташ үчүн 55-60 миң доллар каражат керек. Анан 40-45 миң доллар менен баштап алам десең, баягы спрос жок болгон, өтүшү кыйын болгон райондор менен алып каласың да, бирок аны сатыш да кыйын. Мисалы, азыр новостройкаларга жер үйлөрдүн арасына деле этаж үйлөр түшүп, анан квартиралар сатылып атпайбы? Ошолор баягы спрос көп болгон райондорго салыштырмалуу бир топ арзан да. Мисалы, бул жактан 55 миң долларга, мисалы Асанбайдан 55 миң долларга однокомнатный квартира сатып ала турган болсоң, ал райондон 35 миңге ала аласың. Бир бөлмөлүү квартиранычы 5 миң доллар чаптайсың, 45 миңге сатыш үчүн балким жарым жылдык убактың кетип калышы мүмкүн да. Андай райондордо иштеш кыйын, аз акча менен иштеш кыйын. Чоңураак акча менен 55 миңден 60 миң долларга чейин болсо, анда жакшыраак райондон алып, сонун кылып ремонт кылып, батыраак сатып, бир бөлмөлүүдөн 7 миң доллардын тегерегинде пайда тапса болот. Ушул сиз сыяктуу иштеп аткандардын мындай агымы кандай азыр, тенденциячы? Мисалы, башка мамлекеттик кызматта иштеп эле, анан экинчи иши катары ушул кыймылсыз мүлк рыногунда иштегендер барбы? Ошентип иштегендер бар. Мамлекеттик жумушта же кошумча башка бизнесте иштегендер, бирок алардын пайдасы бул тармакта өзгөлтүксүз ушул тармакта гана жумуш кылган адамдарга салыштырмалуу аз болушу мүмкүн. Анткени алардын убактысы баягы прогноз жасаганга, туура батир сатып алганга, чыгымды үнөмдөп аябай туура пайдаланганга убактысы аз болуп калат дагы, алардын кирешеси да азыраак деп ойлойм да, бизге салыштырмалуу. Анткени мен ошондойлор менен сүйлөшүп калам. Мен мынча пайда таптым десем, ошол эле домдон, ошол меникиндей эле квартира менен, ал меникинен бир топ аз пайда тапкан болот да, бирок анысына деле разы болот. Мындай квартира алгандан кийин мүмкүн баягы району ойдогудай болбой калып, же ремонту башкача болуп калып, мындай өкүнүп калган учурларда кездешеби, же баары эле телегей тегиз болуп кеттиби? Жок. Биз деле бул сферага баягы түшүнүгүбүз жок эле, капысынан эле кирип калып алганбыз да. Ошон үчүн биз аябай көп каталарды кетиргенбиз. Азыр эгерде ошол катачылыктарыбызды кетирбегенибизде, биздин бүгүнкү оборотубуз мындан 2 эсе көп болмок да. Анткени ошол эмне катачылыктарды кетирди дебейсизби? Бул жерде бир эме бар да. Мисалы, үйдүн көп эле строй компаниялар биринчи эле ички коммуникацияга байланыштуу жумуштарын, мисалы, электричествосын, тиги канализациясын, ушундай жумуштарын бүтүрбөй туруп эле фасадты жасай салганга кызыктар да, товарный вид кылыпчы квартирагачы. Анан биз дагы ошол жаңы бизнеске, ушул бизнеске кирген убакта бир арзан үй чыгып калды да, Көкжардан. Анан сыртын карасак жакшынакай болуп туруп, компания жасап коюптур. Анан ичине кирсек, ал убакта опытыбыз жок да, биз жана канализационный трубалар өткөн, өтпөгөндөрүн таптакыр маани бербей эле сыртына алданып калыптырбыз да. Сырты жасалып калыптыр, жакын арада берилет экен. Баасы деген 2 комнаталуу квартира 1 комнаталуу квартиранын баасынан арзан экен да. Анан эле кызыгып, сүйүнүп кетип туруп эле алып алдык да. Анан ошол квартира биздин акчабызды 2 жыл кармап турбады. Бир оборотубуз токтоп калды да, бир эмесичи. Эгерде биз ошол убакта бир эле квартира менен ушул бизнести баштап алганыбызда же кредит менен баштап алганыбызда, биз таптакыр адашып, артка кетип, банкрот болуп, залог-пологко үй коюп алган болсок, үйүбүздөн ажырап, ушундай болмок экенбиз да. Анан ошондой катачылыктар менен, ошондой катачылыктарды башкаларды кетирбесин деп айтам да. Сыртына такыр алданбаш керек. Ошолдой катабыз болду. Анан дагы экинчи катабыз, биз баягы бул бизнеске киргенде 4 квартира менен баштадык дедим го. Ошондо биз баштаганда эле эконом класстагы квартиралар менен баштап алдык да. Биздин дагы бир экинчи катачылыгыбыз, биз баштаганда эконом класстагы үйлөр менен баштап алдык да. Көрсө, ошол убакта тажрыйбалуу бул тармакта флиппингти бизден мурун баштагандар, могу спрос көп болгон, ушул Асанбайдагы кымбат үйлөргө кирип калыптыр да. Бизде деле мүмкүнчүлүк бар болчу. Бир учурда 3 квартира менен баштап аткандан кийин, балким 2 квартира менен баштап туруп, чоңураак, жакшы элитный үйлөрдөн алсак, пайдабыз 2 эсе болмок экен. Анан биз мурунку бизнестеги кирешебизге салыштырып туруп,
бир комнаталуу үйдөн деле $5000 пайда көрүп атсак, сонун экен деп эле ушул эконом класс менен баштап алыптырбыз да. Чоң акчасы барлар, чоң квартиралар менен, премиум класстар менен баштаса, пайдасы бир топ көбүрөөк да. Азыр негизичи кардарлар мындай ремонту менен алганга көбүрөөк артыкчылык беришеби же мындай ПСО боюнча алгандар деле барбы? Өзүбүз ремонттойбуз деген мындай рыноктогу абал кандай бул боюнча? Рыноктогу абал 50-ге 50 да. Мисалы, ошол 50% биздин кардарларыбыз эмес деп эсептеп коебуз да. Алар өздөрү жасайт, дизайнерлер жалдайт. Анан алар деген мисалы өздөрүнүн башка жашаган үйү бар, шашпай алып, кыялындагыдай ремонт жасап, шашпай бир жылдык убактысын ошо квартира үчүн кетирип, анан сонун үйгө көчүп бара тургандар да. Алар биздин кардарларыбыз эмес деп коебуз да. Биздин кардарларыбыз кимдер? Биздин кардарларыбыз мурда ремонт жасап көрүп, ушундай көңүлү калып, уста тандоодо туура эмес катачылыктарды кылып алып, материалдарды тандоодо катачылыктарды кетирип алып, анан ушундай курулуштан көңүлү калып, анан даяр үй болсо, ошого көчүп барып эле жагып калса алам дагы жашай берем. Мага эч кандай кереги жок андайдын дегендер да. Анан кээде бизге да мынтип атпайбы? Силер мен Инстаграмга жанагы эмен чыгарып койсом, бир квартирадан канча пайда табам дегенди чыгарып койсом эле элдер тим эле бир 700 киши комментарий жазып жибериптир. Ушинтип силер бааны көтөрүп атасыңар депчи. Бул жерде биз наоборот бааны көтөргөн жокпуз. Биз баанын кармалып турушуна таасир этип атабыз да. Мисалы бизге окшоп ремонту жок үйлөрдү сатып алып, кайра ремонт кылып саткандар көп болсо, баа көтөрүлбөйт ремонту бар үйлөргөчү. Баягы строй компанияларда курулуш материалы, салык, ушундай нерселер көтөрүлүп аткан үчүн, сырттан келген материалдар көтөрүлүп калып атат. Ошон үчүн ремонту жок үйлөрдүн баасы көтөрүлгөн үчүн ремонту бар үйлөр дагы көтөрүлүп атат. Биздин пайдабыз, ортодогу пайдабыз мурункудай эле да, бирдей эле сакталып келатат. Анан конкуренттердин көп болгону, мисалы, бирөө деген конкурент көп болгондун эмне жакшы жагы бар. Мисалы, эгерде конкурент жок болсо, жанагы айтып атпайм, жана 50 жок, конкурент көп болсо, жана 50% айтып атпаймбы? 50% биздин клиенттер депчи, ошолорго тандоо көбөйүп калып атпайбы? Ремонту бар сонун үйлөрдүн ичинен тандоо көбөйүп калып атат. Анан тандоо бар болсо, мисалы, сиз да флиппер болсоңуз, мен да флиппер болсом, сиз деле туура меникиндей квартираны 70 миңге чыгарып атсаңыз, мен 80 миңге сата албайм да. Анан ошон үчүн мен деле тигиники 70 миң экен, анда мен деле ошончого сатайын деп туруп, баягы чыгымдарымды эсептеп туруп, анан кийин сиздин деңгээлиңизде апарып туруп сатам да. Аны элдер түшүнбөй эле, силер бааны көтөрүп атасыңар дейт. Конкуренция бар жерде наоборот баа сакталат да. Анан мисалы, сиз деле бир квартираны алып ремонт кылып атасыз, мен деле бир квартираны алып ремонт кылып атам да. Бирок сиз флипперсиз. Мен флиппермин, сиз жөнөкөй адамсыз. Анан сиз тажрыйбаңыз жок эле, ушул квартираны алдыңыз, ашыкча чыгым кылып таштадыңыз. Мисалы, сиз ашыкча чыгымды кандай кылып кетиришиңиз мүмкүн да? Сиз деген баягы оптовый баады ала албайсыз, биринчиден. Биз базарларда, строй магазиндерде туруктуу кардары болгонубуз үчүн бизге биринчиден материалды арзан берет. Экинчиден, усталар бизге көп жылдан бери иштеген усталар болгон үчүн бизге арзан иштейт. Анан биз баягы коромжусуз курулуш жүргүзөбүз да. Мисалы, сиз ар бир материалыңыздан эле остатактар кала берет, кафелиңизден калат, ламинатыңыздан калат, проводторуңуздан калат. Ошонун баарын эсептеп келсеңиз, сиздин $1000 мусорда жатат да. Бизде $1000 мусорга эч качан кетпейт. Анткени биз параллельно көп квартираларыбызды алып алабыз да, будан анан баарын окшош материал менен жасайбыз. Анан көрүнүшүндө эле айырмаларды кылып коебуз да. Анан мисалы ламинаттардын баары бизде окшош болот. Анткени мындан артканды биз буга колдонобуз, мындан артканды буга колдонобуз, ташып жүрөбүз. Кафелдерден да ашыкча кусоктору да калбайт. Кусокторду да жыйнап алып барып, бир квартиранын ремонту бүттүбү, андагы остатакты экинчисине алып барабыз. Ал бүткөндө үчүнчүсүн алып барабыз. Ошентип отуруп бизде мусорга эч нерсе кетпейт.
Анан усталар сизге караганда бизге арзан иштейт. Эмне үчүн? Мисалы, орто эсеп менен өткөндө интернетте ушул боюнча да мени аябай талашып атты. Мен $100 бир квартиранын 1 чарчы метрин $100 ремонту материалы менен жасаса болот десем, кээ бир тиги катталуучуларым аялдар ушу стройканы билбегенден кийин тамагыңар жасап эле үйдө отура бербейсиңерби деп атат. Бул жерде баягы жумуштун көзүн билип ошол тармакта жүргөн үчүн айтып атам да. Анан эмне үчүн ушул биз арзан жасап атат бизге. Усталар бизге, сизге караганда бизге арзан жасап атат. Анткени ошол эле мага тетири комментарий жазган адам устага балким 6000, 7000ден 1 квадрат метрине берген болушу мүмкүн да. Ал бир эле жол иштешип атат ал усталар менен. А биз болсо көп жол иштешкенибиз үчүн биз орток бааны чыгарып коебуз да. Мисалы премиум класстагы кымбат үйлөр, колонналары көп болсо, ригилдери көп болсо, аларды 5000ден өйдө жасабайсыңар. 5000ге жасатабыз депчи. Анан эконом класстагы панельный үйлөр болот. Чыгым аябай аз болгон үйлөр. Булар ригилдери жок. Анан панельный үйлөрдүн стеналары түп-түз болот. Ага ашыкча родбанд берип, калың слой шпаклевка бергендин зарылчылыгы жок, чыгымы аз. Анан жумушу да аз болгон үчүн биз андай усталарыбызга 3500ден эле беребиз да. Квадратурасына. Анан ал усталар башкаларга 6000ге ошол эле жумушту кылбай коюшу мүмкүн, бизге кылат. Себеби эмнеде дебейсизби? Себеби биз менен иштегенде бир айда 2 комнаталуу квартираны бүткөн мастерлерибиз башка эле адам менен иштесе бир айда ошол эле квартираны 3 айда бүтүрөт. Анткени алар усталардын убактысын ашыкча жеп таштайт да. Мисалы гос жумушта иштеген адам болушу мүмкүн, же базарда иштеген адам болушу мүмкүн. Мен качан бошогондо материал алып келип берем силерге деп тигилердин убактысын коротуп салат да. Анан жеңил эле бүтө турган жумушту татаалдаштырып, кыйнап аларды, анан көрүнүшү, сапаты бирдей эле болгон нерсеге алар башкача мамиле жасап, усталардын убактысын ашыкча коротуп туруп, анан иштегиси келбей турган кылып коет да. Алардан көп акчага, кымбат акчага 2 ай, 3 ай жүргөнчө арзан акчага биз менен бир айда ошол жумушту бүтүрүп салсак деген усталар бизде калып калган. 4-5 жылдан бери иштешип атат да. Анан ошол үчүн биздин чыгымдарыбыз аз. Ушул флиппингтичи, мисалы айрымдар багы спекуляцияга негизделген бизнес деп да айтып коюшат экен да. Ага кандай карайсыз? Эми азыр спекуляция жок, тармакта эле жок болуш керек, Жок да. Бул жерде деле мээнет бар. Биз деле мисалы алып эле анан сата салып эле пайда көрүп аткан жокпуз да. Биз деле ортодо бир үй бүлөсүн адал эмгек менен багып аткан бир үй бүлөгө айлык чыгарып берип атабыз. Бизде деле мына 7-8 бригада иштеп атат. Үзгүлтүксүз жакшы айлык менен иштешип атат да. Анан бул жерде деле чоң мээнет бар. Жумуш менен камсыз кылып атабыз биринчиден. Экинчиден дайыма эле налогко туш болбойбуз. Анткени биз деле техпаспорты бар үйлөрдү алсак налог төлөп атабыз, жокторду алсак төлөбөй атабыз да. Бирок ошо барларды алып калсак мамлекетке бир аз салым кошуп атабыз. Анан экинчиден баягы ремонту жок үйлөр менен бир убакта ремонту бар үйлөрдүн ортосундагы айырмачылык өтө чоң болчу. Конкуренттер көбөйүп кеткен үчүн мурункудай чоң айырма болбой калды. Экинчиден ремонту бар жакшынакай үйлүү болсом деген адамдардын муктаждыгын камсыз кылып атабыз да. Мирайым, айтыңызчы, мисалы ушул көбүрөөк киреше табыш үчүн мындай бир маркетингде агрессивдүү бир ыкмаларды колдонгон учуруңуз, же болбосо сатып алуучуларды мисалы пайда алыш үчүн кээде мындай алдап койгон учурларыңыз болду беле? Аны кээде өзүңүз билип билбей дегендечи? Мындай учурларчы бизнес кылган ар бир адамда кездешет да, ошондой ситуацияга апарган учурларчы. Бирок мен андайга аракет кылбайм. Биринчиден мисалы меникинде кандай учур болуп калышы мүмкүн? Бирөөнү өзүмдүн кызыкчылыгым үчүн бирөөнү садага чаап, мисалычы, анан ошол колумда ала турган акчамдан дагы көбүрөөк акча алып калайын деген ниетим бузулса, кылып кое турган учурлар мындай учурлар да. Биздин квартираларыбызды бүт эле риэлторлор сатат. Биз ремонтун бүтүрөбүз. Анан чыгашабызды аныктайбыз.
Анан кирешебиз мынча болсо бизге жетет деп туруп анан риэлторлорго таркатабыз да өзүбүз менен жакшы бир нече иштешкен. риэлторлорго Биз ишенген, күчтүү делген ортодо келишимибиз бар риэлторлорго таркатабыз. Анан ошондой учурда алар жакшынакай клиентти таап келет, реальный клиентти таап келет. Анан клиент дагы билип калат ортодо риэлтор бар экенинчи. Анан алар ойлойт жок дегенде $1000, аз дегенде $1000, көп дегенде $2000 отуруп атат. Азыр могу жерден риэлторду кантип аттап кетсем экен дегендин жолдорун ойлоп баштайт да, издепчи. Анан ойлонобуз деп туруп риэлторду убара кылып туруп анан кайра кетип калышат бизди көргөндөн кийинчи. Анан бизди соц тармактар менен издеп баштайт, башка каналдар аркылуу издеп баштайт. Ушул үйдүн ээсин табалы деп. Курулуш компаниялар аркылуу барып Моголдомдо Момунчанчы квартиранын ээсин таап берип койгулачы деп аларга барат. Ошондой жол менен бат эле бизди таап алат да. Таап алып туруп анан айтат, риэлтору жок эле өзүбүзчө эле сүйлөшпөйлүбү, келиңиз сүйлөшөлү депчи. Анан ошондой учурда мен өзүмдүн кызыкчылыгым үчүн риэлтор $1000 алып атса, андан көрө $500 түшүп берип койбоймунбу дагы? $500 көбүрөөк акча алып албаймынбы деп ой бузулушу мүмкүн да. Бирок биз жолдошум экөөбүз тең андайга барбадык. Анткени бирөөнүн мээнетин жеп койсоң, башка жактан чыгым андан ашыкча чыгым бирөөнүкү бирөөгө аш болбойт деген чыгып кетет. Анткени ал жерде риэлторлорду деле элдер айтып атпайбы? Булар деген жөн эле бир квартираны сатып коюп эле $1000-2000 пайда көрүп алышат экен депчи. Чындыгында андай эмес да. Аларда да өтө чоң мээнет бар, аны эч ким билбейт да. Алар мисалы бирге клиент квартира издеп аткан болсо, ошонун талабын аткарыш үчүн, ошол жерден $1000 пайда көрүш үчүн бир 100 квартираны кыдыртып чыгат ошолор мененчи. Кээде чөнтөгүндө акчасы даяр эмес, 1 ай, 2 айдан кийин бир нерсемди сатсам, анан кийин ошол акчага квартира алам деген адамдар деле аны күндүн суугунда, күндүн ысыгында, лифти жок үйлөргө 14-16 этаждарга жөө чыгарып, түшүрүп, убара кылып жүрө берет да. 100 кишиге көрсөтсө баягы квартираны ошентипчи, 1 киши алат да. Анан ошолорду биз аттап кетсек, биздин деле тапкан акчабыз өзүбүзгө сиңбейт деп ойлойм да. Анан ошол учурду мен элестетем да. Мен мисалы квартираны ремонттоп коюп, үйдө жылуу телевизор көрүп жатканымда риэлторлор чалат да, эже, могу квартираны көрсөтүп атам, ключу каякта депчи. Анан ошондо мисалы аябай суук болот, түн болот, кээ бир жаңы бүткөн үйлөрдө свет жок болот подъезддердечи. Анан ошондой учурларда байкуштар ушинтип кыдырып, элди алып алып, кээ бирлери бензинин куюп алып, канча расход болуп, машинасы жоктор такси жалдап алып баягыларды көрсөтүп жүрөт да. Анан ошондойдо биз кантип анан ошону аттап кетебиз мисалычы. Анан ошондой аттап кетип, ушундай жеке кызыкчылык үчүн бирөөнү садага чаап жиберген учурларды кылбаганга аракет кылып келатабыз да. Мирайым, анан бул бизнесте мындай таза репутацияны сактап калыш кыйынбы? Эме деп коет го, 7 миллион калкы бар Кыргызстанда 7 миллион түрдүү пикир бар экен да. Сактап калыш оңой эмес экен. Анткени ким бирөөгө жаксаң, бирөөгө сөз жок жакпайт экенсиң да. Сөз жок, мындай сенин ар бир ишиңден ката тапкан адамдар болот экен. Анан көп учурдачы бул жумушуңда туура баа бергендер мындай жумушта өздөрү да ийгиликтүү адамдар болот экен да. Ар бир жумуштун кыйынчылыгын билген, ошол жашоодо өздөрү да кыйналып, анан ийгилик жараткан адамдар туура баа берет экен. Анан жатып алып эле жана диванный эксперттер бар го, өзү жашоосунда 1 сомду 2 сом кылып көрбөгөндөр катуу сындарды айтып, аябай мындай адамдын шагын сындыргысы келет экен да. Ошондой анан репутацияны сактап кала алам деп айта албайм. Бирөөгө жаксаң, бирөөгө жакпайсың ошол. Аябай начар пикирлерди угуп, аялдар ушу курулушка киришпей эле тамагыңарды кылып үйдө отура бербейсиңерби? Бул деген таптакыр туура эмес. Анан бир квартирадан ушунча пайда көрүп атасыңарбы? Алкымыңар аябай чоңоюп кеткен го деген сыяктуу пикирлерди угуп атканда, анан булар деген салык төлөбөй эле ушинтип иштей берет деген пикирлерди угуп атканда чычалап ар бирине жазып баштаганда, анан 700-800 комментарий болуп кеткенден кийин уже күчүм жетпей калды да. Анан аракет деле жасабай калдым. Мен өзүмдүн жолум менен кете берейин. Ким кандай пикирде болсо, ошондой пикирде кала берсин.
эң башкысы мен ушул басып бараткан жолумда бирөөгө чоң кесепетим тийбесе болду деп эле ойлонуп калдым да. Ушул бизнес анан жашоодогу баалуулуктарыңыз кандай? Мисалы мен өзүмдүн жашоомдо эмнени баалайм? Балдарымды ушундай бирөөнүн акысын жебей, адал нан менен багып атсам, адал эмгектин наны менен багып атсам, ошол нерсе мага өтө баалуу да. Анан бирөөнү нааразы кылып туруп, көп акча таап келип туруп, анан балдарыңа ошону жегизип атсаң, ошол билбейм, өтө жаман көрүнүш, терс көрүнүш катары эсептейм да. Анан Бирөөнүн эмгегин жебегенге бирөөнүн эмгегин жебей, ар бир таштаган кадамыбыз адал болсо деп аракет кылам да. Анан экинчиден ушул биз мындай көп нерсени жолдошум экөөбүз мындайбыз да, жашоодочу мындай той топурларга көп аралаша бербейбиз, ашыкча шан шөкөттөргө эле дос-посторду көп күтө бербейбиз, саналуу эле адамдар менен мамиле жасап, анан өтө эле мындай шан шөкөттөргө жакын эмеспиз да. Бирок ушул тапкан акчабызды көбүнчө ушул балдарыбызга туура инвестиция кылсак деп ошого көбүрөөк басым жасайбыз да. Балдардын билим алуусуна көбүрөөк басым жасап аракет кылып атабыз да. Анан эми биз өзүбүздүн ата-эне катары колубуздан келген нерсени кылып берип атабыз. Анан калганы Кудайдын буйругунан экен да. Ошол биз өзүбүздүн милдетибизди аткарганга аракет кылабыз. Ошолордун бир келечегине жакшынакай нерсе түзүп бергенге аракет кылабыз. Анан калган нерсе өздөштүрүп кетиш, ийгиликтүү болуш баланын ал Кудайдын колунда экен да. Айтмакчы, сиздин улуу балаңыздар Америкада ошо гранттык негизде билим алат экен да. Демек бул сиздердин бала кезинен тартып билимге болгон салган инвестициянын үзүрү деп айтсак болот экен да, туурабы? Мен КТРден биротоло кетип калганымда башкы себеби ошол болгон да. Балдарды бир жакшыраак мектептерде окутсак, ошол кезде ушу сапатты аябай баалачумун да. Сапаттын бүтүрүүчүлөрүнүн мындай ийгиликтерин өз көзүм менен көрүп, анан биздин балдар да ушулардай бир жашоодо ийгиликтүү инсандардын катарында болсо экен деп ниет кылат элек да. Анан мамлекеттик айлык менен эч качан аларды жакшы мектептерде, жакшы университеттерде окута албайбыз го деген нерсе бар эле да, ой бар эле да. Анан ошол КТРден кеткендеги биринчи себеби мен ошол болгон. Ушул той тармагында бизнеске биротоло киришейин да, балдарды жакшынакай мектептерден окуталы, ушуларды жакшы жолго салалы депчи. Анан ошол КТРден кеткенден кийин ошол оюбуз ишке ашты. Бизнесте баягы эки жака эки анжы болуп жүргөн жумушубуз бир тарапка өттү дагы, кирешебиз мурункудан жакшырды. Анан балдарды ушу чоң балабызды сапатка окуттук. Анан ошол эле учурда сапатты окуп атты. Бир жагынан Логос деген келечектин лидерлери деген мектеп бар. Ушул за границадагы жакшы жогорку окуу жайларына даярдашат да. Грант утуп алганга даярдашат. Балам күндүз сапатты окуйт, саат 6-дан кийин Логосто окуйт, ошо менен 10-11ге чейин ошол эки мектепте. Анан бир жагына $3500 төлөсөк, экинчи жагына $2700 төлөчүбүз да. Анан ошонун жыйынтыгы менен балабыз $59000 грант утуп алды. Флорида штатынын Тампа шаарындагы Флорида университетине грант менен окуп атат. Канчанчы курс болуп калды? Биринчи курсту аяктайт буюрса. Эң сонун. Анан ошол бир эле жашоодогу максатыбыздын бири ошол болчу. Балабыз ушул өзүнүн кыялындагы университетке грант менен өтүп кетсе деп ойлочубуз. Ошол болду да. Азыр эми Кудайга шүгүр окуп атат. Анан ошол биз жана антип той топурлардан, шан шөкөттөрдөн аяган акчаларыбыздын баарын башка балдарыбызга деле ошентип вложение кылып келатабыз. Кызыбыз Алато университетинде $2000 контракт менен окуйт. Кичинекей балабыз 350 000 төлөп бир айтта окутабыз. Анан андан башка нерселерге деле мындай ашыкча акча коротуп, аябай кымбат машиналарды минип алып, мындай элдин көзүнө көрүнүп жашабайбыз да. Эң сонун. Баштапкы жаңы иш аткан флипперлерге кандай кеңеш бересиз? Бул тармакта жаңы иш баштап, ушул тармакта өзүн сынап көргүсү келгендерге биринчи эле квартираны алууда шашпагыла деп айтат элем да. Шашып кетирип алган катаны
оңдош өтө кыйын, анан өтө чоң чыгымга учурап калышы мүмкүн да. Ушул нерсе. Берки ремонттордон кетирген чыгымдар ал экинчи орунда да. Эң башкысы эле сатып алууда ката кетирбеш керек. Чоң рахмат, анда ийгилик каалайбыз. Сиздерге да ийгилик.